Биздин ата бабалар санабайлыбы? Токтогул, Тоголок молдо, Жеңи жок, Манас, Семетей, Сейтек, Манасылар. Кимисин сакалы? Сен ата бабаларыңыздын кылганын таштап атасың. Карачы кайсы бирөөсү шорттук кийип, же футболка менен жүргөн батырды. Жылаңач немени кууп жүргөндөй болбойчу. Экөөбүз турбайлы Манастын сүрөтүнүн жанына барып кимибиз окшойт экенбиз. Биздин ата бабабыз кылган нерсени эң көбүнү барго молдокелер, алымдар кылып атат. Баладавия деген кабиладан бир адам айтып берди, мага чоң атам айтты деп. Анын чоң атасы бул сахаба болгон, бирок аты айтылбай жатат. Ошол чоң атасынын окуясын айтат. Мен Мадина шаарына барып калдым. Бул окуя болгон учур пайгамбар алейхиссалам Мадинага келген эле. Мадинага келип, Мадинанын базарларынын бирөөсүнө барып калдым эле. Ал жерде эки адам бир эчкини соодалашып жаткандар. Сатып алуучу адам айтып жатты саткан адамга, мага сатчы бере берчи деп. Арзаныраак сурап жатат да. Анан факульту фи нафси, мен жанымда дагы бир үчүнчү болуп турган, наракта турган бир адамга көзүм түштү дагы. Үчүнчү болуп наракта бир адам турат эле дейт. Ошого көзүм түштү. Өзүмчө ойлоп калдым. Ушулго адамдарды адаштырган Хашими киши деп ойлоп калдым дейт. Пайгамбар алейхиссалату вассаламды айтып атат да. Ал пайгамбар алейхиссаламды биринчи жолу көрүп жатат. Эки адам соодалашып жаткан, алысыраакта пайгамбар алейхиссалам турган экен. Пайгамбар алейхиссаламды көргөндө эле ойлоду, баягы элдер айтып жаткан адамдарды адаштырган адам ушул экен. Ушул болсо керек деп ойлоп калдым дейт. Фаназорту карадым, бул кандай адам экен, бардыгын адаштырып жаткан деп карасам, ал келишкен соонун киши экен. Азимул жабахати, пешенеси кенен болгон. Дакикул анфи, мурду кырнач болгон. Дакикул хажибайн, эки кашы ничке узун болгон адам эле дейт. Адамдын пешенесинин кенен болгондугу даанышман, акылдуу экендигине багыттайт. Пешенеси мына жер канча алыс болсо, ошончолук акылдуу, даанышмандыкты түшүндүрөт. Ал эми канча кууш болуп жакын болсо, ошончо тар ойлонгонду түшүндүрөт экен. Пайгамбар саламдын пешенеси кенен эле дейт. Ал эми мурду дагы кырнач келген караган адам үстүндө ушундай бир жылтырап турат эле, караган адам көргөндө үстү бийик го деп ойлойт эле. Бирок ал түз эле кырнач эле, жылтылдап тургандыгынан бийик болуп көрүнөт эле да. Ал эми каштары жалпак болуп жабышып калган эмес, ничке узун кеткен каштары бар эле дейт. Файда мин саграти нахрихи, карасак мына жердеги чукурча сорго мына кекетип кеткен. Ошол чукурдан астынан киндигине караган кара ничке жипке окшогон түк кеткен эле дейт. Адамдын алды жагынан же арт жагынан ничке түк кетсе, бул баатырдыктын белгиси болот да. Ал эми берги көп болуп кетсе, ал баатырлык эмес ал. Анын жакшы адам эле, карап көрсөм ушундай адам экен дейт. Ал эми ошол жанагы кеткен түгүнүн учу мына кийиминин ортосунан көрүнүп турат эле дейт да. Адамдар эки түрдүү болот да. Бир адам адамдарды жамандап, бузукулук кылып динге каршы болот, ал динди билип тааныгандан көрө албастыктын себебинен кылат да. Абу Жахил, Абу Лахабтардын сөзү ушундай эле. Пайгамбар саламды таанып, көрүп, билип, эң жакшы адам, жалган айтпаган, кыянат кылбаган, бардыгына жакшылык каалаган адам. Билет эле. Алла айтат. Алар балдарыны билгенден да жакшы билет эле депчи. Пайгамбар салам аябай жакшы тааныйт эле пайгамбар экендигин, билет эле, ишенет эле. Бирок көрө албастык кылат эле да. Неге ушул жетим бала болуш керек? Неге окуганды билбеген болуш керек? Неге мындай болуш керек деп жөөттөр менен кээ бирлердин эмеси ушундай эле да. Ал эми кээ бир адамдар алыстан угуп алып, ушундай жаман турбайбы, ушундай кылып турган деп алыстан угуп алат да, ошол ой менен ойлоно берет да. Бул пайгамбар саламды жактырбай аткан башындачы. Не үчүн айтты го, бай адамдарды адаштырган ушул биде ойлоп карадым дейт да. Тааный эле эми таанымакчы. Бирок пайгамбар салам ушундай көңүл буруп караса, жүздөрү жалганчыга окшобойт, адаштыра турган тентекке окшобойт. Эми келбети ушундай келишкен да, адамдарды мындай караганда билесиң да ким экенинчи. Спортивка кийип башкача болуп турса, алысыраак өтөйүн дейсиң. Башкача кийинип турса, кой саламдаш өтөйүн, жакшы адамдар экен деп өтөсүң да. Адамдын сыртынан караганда ким экенин биринчи билесиң да. Пайгамбар алейхиссалату вассаламды көргөндө бул адамдын оюнун жарымы кетип калды да. Ошол үчүн бир адам тууранса, өзүңүз көрүп, анын бузукулугун билбесеңиз, алыстан уксаңыз барго, барып көрүшүңүз керек. Көргөндө жарымы кетип калат. Сүйлөшкөндө баары кетип калат да.
Ошол үчүн адамдар алыстан уга бергенди жамандайт. Баягы кээ бир иттер көрбөй эле үрө берет го. Эмне көрүп атканын өзү деле билбейт, ушундай экен депчи. Бул адамдар да ушундайга кабылып калган эле. Пайгамбар саллаллаху жаман ойлоду, бирок көргөндө айтты, ушундай сонун келишкен жигит экен. Андан кийин эмне кылды? Фадана минна, бизге жакындап келди дейт пайгамбар саллаллаху. Аңгыча салам берди баарыбызга. Biz жооп бердик. Ошол убакта сатып алып жаткан адам, баягы эчки сатып алаткан адам айтты: "Я Расулалла, я Аллахтын элчиси, айтыңызчы мага эчкини сатсынчы ушунча сомго" деп сурап калды. Пайгамбар салам колуну мындай создаган айтты: "Амвалукум тамликуна", өзүңөрдүн малыңарга өзүңөр ээ болосуңар. Мен корком кыямат күнүндө, мен каалабаймын кыямат күнүндө силердин бирөөңөр менден бир малды сурап, менден бир кан туурасында, менден бир зулум туурасында, менден бир аброй туурасында менден кыяматта суракка келишиңерден каалабаймын дейт. Тагыраак айтканда, мен кыяматта силердин бирөөңөр менден келип, малымды мындай кылгансың, аброюма тийгенсиң, менин денеме тийгенсиң деп менден бир нерсе сураганды каалабаймын. Мал силердики өзүңөр келишип алгыла дейт. Ордо бизде далдалчы деп коебу? Далдалчылар ушундай болуш керек. Не кылды пайгамбар саллаллаху акырын көрсөтүп атат. Рахималлаху имраан, Аллах ушундай бир адамга райым кылсын, сахлал бай, сатканда жумшак саткан, батыраак саткан. Минге чыгып алып тура эле тынабайчы. Жумшак саткан. Ва сахлаш шира, сатып алганда жеңил сатып алган. Ва сахлал ахз, бирөөдөн бир нерсе алыш керек болсо, аны дагы жумшактык менен акырын алган. Бирөөгө бир нерсе бериш керек болсо, аны батыраак заматта берген. Сахлал када, карзы болсо аны батыраак берген. Сахлат тaqazi, эгер бирөөдөн бир нерсе алыш керек болсо, акырыныраак сураган. Пайгамбарым ушундай айтып койду: "Алла райым кылсын ушундай бир адамга, сатса жумшак саткан, алса жумшак алган, сатып алса жумшак сатып алган, карзыны аласасын сураса жумшак бар, бере аласызбы, мүмкүнчүлүгүңүз барбы" деп жумшак сөздөр менен сураган. Эгерде бирөөгө бере турган болсо, "Көтүптүр эми болот да" дебей, жумшагыраак берген да. Бизде ошондойго бирөө карз бергенге чейин саңа жалдырайт. Берип алгандан кийин эми сен жалдырайсың да. Эми жеп албайсың, өлүп кетпейсиң, туруп тур, коюп тур эми. Таа берем, өлбөсөм депчи. Зорлук кылат. Жарынан соң го куду ага бересе дейчи. Ошондой пайгамбар ушундай деген адамда, деген учурда баягы адамдын экинчи шеге кетип калды. Далдалчыларды пайгамбар алейхиссалам көрсөтүп атат. "Ой, сен барып береле бер деп аны зорлуктай бербе. Эртең же болбосо ал эле ал деп буга баасын дагы 100 сом коштурсо көтөр деп кошуп койбо, сен акың жок ал жака. Эми менин оюм, сиз кичине кошсоңуз, сиз кичине түшсөңүз жакшы болот. Эми келишип калыпсыңар, жакшы болуп калыптыр. Эми сатып алсаңар жакшы болот экен деп жумшак сөздөр менен кичине экөөнө бир нерсеге ишара берип кой. Кош эле кош, мен коштум деп эле кошуп зорлуктап алдырып койбо, же болбосо бербеген адамды береле бер деп. Мал базарга барсаң, кээде эртеси келгенде башың айланып калат, колуңду силкей берип башың чепеп салат да. Кандай зорлуктабаш керек адамдарчы. Пайгамбар саллаллаху ушул мамилесин көрдү дагы. Баягы адам айтты: "Хада фа инна хасанул кул". Бул деген өтө жакшы сөз сүйлөдү азыр деп. Биринчи көргөндө шеги кетти бир аз. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын сөзүнү көргөндө, ахлагын көргөндө айтты: "Бул өтө жакшы нерсе, адам өтө жакшы нерсени айтты" деди да. Демек, урматтуу бир туугандар, бир нерсени карасаңыздар, биздин биринчи адамдар көргөндө жакшы нерсе ойлош керек экен. Экинчиси, биздин оозунан чыккан сөз адамдарга ар дайым жакшы нерсе түшүндүрүш керек экен да. Андан кийин баягы адам айтты: "Фатабиату", ээрчип алдым. Бир азга чейин жүрдүм. Факулту я Мухаммад, айттым: "Эй Мухаммад", десем, мен ушундай карады. Фалтафата илая би жамиhi, "Эй Мухаммад", десем, пайгамбар алейхиссалату вассалам мага толук бурулуп карады дейт да. "Не дейсиң" деген жок да. Толук бурулуп, "Не болду" деп бурулду. Толук көкүрөгү менен, денеси менен толук бурулуп карады. Бул өтө жакшы да, урматтагандын, сыйлагандын белгиси. Болбосо таныбайт пайгамбар саллаллаху, толук денеси менен бурулду дагы карады. "Маташа, эмне калап атасыз" деди. "Эмне керек сизге" деди. Дегенде баягынын сөзүн караң. "Анталлази авлалтан нас ва ахлактахум", сенби баягы адамдарды адаштырган, адамдарды халак кылган, "Васадаттахум амма кана ябуд абаухум", аталары сыйынып жүргөн, аталары кылып жүргөн ибадаттарынан тосуп жаткан сенсиң. Сөздү караңыз. Пайгамбар алейхиссалату вассалам: "Жок, Алла" деп койду. Эмнеге Аллах деп жооп берди? Себеби бул адамдын түшүнүгүндө динге кирип, дин менен жашаш бул туура эмес деп ойлогон эле. Бирок хакыйкатта ал туура нерсе болчу. Аны кылып жаткан Аллах. Мен адамдарды туура жолго салган жокмун деген жоопту, аны Аллах кылып жатат деген жоопту. Ошол үчүн бир адам өзүнүн түшүнүгүндө кайсы бир нерсени ушинтип түшүнүп алса, андан башкасын ката дей бербеш керек да. Ресторанга барбаса, арак ичпесе, анан эми баягы кайната келин жаш улгайган аралаштырып
кыйшаңдатпаса эле ал той болбой калбайт да. Эмне кылат? Той болбосо, дасторконсо, эмне ушулда тойбу? Анын той эмес эмне? Тиги караганда жакшы той эше бул. Аялдар тиги бөлмөдө, эркектер бул жакта өз-өзүнчө чай ичип атат. Эркектер менен таанышып атат, аялдар менен таанышып атат. Эч ким кыйшаңдабай эле кайната келин аралашып бийлей элек бака, жапжакшы. Өзүнүн бузукулугун жакшы деп ойлоп алат да. А булар бутка ташты жасап алып ошого сыйынат да, ошону жакшы деп айтат. Анан барго адамдарда мындай сөз жүрө берет, ол Абу Жахилдин калган сөзү. Не кылат? Адамдарды адаштырдың, бузуп жүгөрдүң дейт. Анан не болду десе, сен аталарыбыз кылган нерсени таштап аттың дейт. Биздин аталарыбыз кылган нерсени таштап аттың. Мен эмес, сен деле кылбай элесиң го. Биздин ата бабалар санабайлыбы? Токтогул, Тоголок молдо, Жеңи жок, Манас, Семетей, Сейтек, Манасчылар. Кимисинин сакалы жок. Характыгын сакалы. Өзүң кырып таштагансың да сен ата бабаларыңдын жолун таштап атасың. Сага каранып мен окшоп турбаймынбы? Сен ата бабаларыңдын кылганын таштап атасың. Карачы кайсы бирөөсү шорттук кийип, футболка менен жүргөн батырды. Бардыгы бизге окшош эле турат го, чапаны менен узун кийинген. Бир душманга жолуксаң дагы көрүп туруп, чапаны менен ороп таштаса не кылам деп корко турган болуш керек да. Жылаңач немени кууп жүргөндөй болбойчу. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, сөз деп эле айта берсе болот экен да, адамдарга кызык. Биздин ата бабабыз кылган нерсени дейт. Бул да ошентип келип алды. Сен адаштырып атасың дейт да. Эмнеге сен ата бабабыз кылган нерсени кылбайт? Биздин ата бабабыз кылган нерсени эң көбүнө бар го, молдокелер, алымдар кылып атат. Сакал ошолордо бар. Чапан ошолордо бар. Кенен ишим ошолордо бар. Эгер бул сөзгө ишенбесеңиздер, анда бүт ушул биздин улуу ата бабаларыбызды карап келиңиздер. Эми экинчи бир кызык нерсе, жаңы адамдар дават кылып баштаса, биздин ата бабаларыбыз мындай кылган эмес. Сиздин ата бабаңыз кылган иш. Токтогулдун ырларын окуп чыгарыңыз, Балдарай дегенди. Аккан суу дегенди. Даватчынын сөзүн карасаңыз, ошону просто жалпак тил менен айтып берет, акын эмес да. Сөкпө, урушпа, тилдебе дейт. Эмне кылат? Биздин ата бабаларыбыздын кылган ишин дагы, биздин ата бабаларыбыздын кийген кийимин дагы ушу молдокелерибиз, алымдарыбыз кылып атат. Өзү башка эле нерсени кылып атат дагы, ата бабаларыбыз кылган. Экөөбүз турбайлыбы Манастын сүрөтүнүн жанына барып, кимибиз окшойт экенбиз. Манас кимибизге бир аз жакындайт экен. Или Токтогул же болбосо Тоголок молдо. Бул да ошентип келип алды. Ата бабаларыбыз кылган нерсени сен тосуп жатапсың деди. Ажабан Аллах кылып атат деди. Анан сурап баштады. Эмнеге чакырасың бизди десе, айтты: "Аду ибадаллах илаллах." Мен Аллахтын кулдарын Аллага чакырып атам. Пайгамбар сам иш ушул, Аллахтын кулдары болосуңар, эртең өлгөндө Аллага барасыңар. Кел Алланы ыраазы кылып жашагыла. Даваттын максаты дагы ушул. Медреседе окуду да максаты ушул. Неге даватта кыскача окутат да улуу жаштагыларга Алланы ыраазы кылып жаша макулбу деп жөнөтүп коет. Окуучуларга кененирээк түшүндүрөт. Мына мындай кылсаң, мына жери мындай кыласың деп ар бирини мындай ар бир бөлүкчөсүнүн пункттарын түшүндүрүп берет. Максаты эмне? Алланын кулусуң, Алланын кулу болуп жашагының. Айтты: "Эмне деп чакырасың сен?" дегенде айтты: "Тaqulu qul ashhadu an la ilaha illallah wa anni Muhammadun rasulullah." Айткының, Аллахтан башка кудай жок, мен Аллахтын элчисимин, мага түшүлгөн нерсеге иман келтиресиң, анан өзүң жасап алган Лат жана Уза деген буттарга иман келтирбейсиң, аларды таштайсың dedi. Намазды тургузасың, закет бересиң dedi. Факулту ман закат, закет эмне депчи. Караң, мага түшүлгөн нерсеге иман келтиресиң дегенде сураган жок да, сага эмне түштү депчи. Намаз тургузасың дегенде сураган жок, ал эмне депчи. Макул dedi. Закет бересиң дегенде шарт дейт. Закет деген не деген депчи. Адам малды көрсөткөн ойгоно деген. Не болот экен, акчаны кайтып кетет экен депчи. Ошол үчүн эмне кылды? Пайгамбар самат: "Ярудду гhaniyuna ala faqirina." Биздин байларыбыз кедейлерибизге берип турат кичине малынан ашчасынан dedi. Бай болгон адамдар кедейлерге берип жардам кылып турат dedi. Факулту ni'ma shaytatu ila. Сен чакырып жаткан нерсе жакшы экен деп эмишенди да. 3 этаптан өттү. Биринчи этап көрүп туруп жарым ой кетти, 30%. Экинчи пайгамбар самдын башкаларга кылган мамилесини көрүп туруп, туура сөзүн көрүп туруп, дагы жарымы кетти. Андан кийин акырына не кылды? Пайгамбар сам менен келип сүйлөшкөн убакытта пайгамбар самдын дааватынан толук кетип калды. Эмне үчүн? Себеби пайгамбар сам бул жактан эди, мен кимди адаштырыпмын деген жок да. Сен өзүң адашкансың деген жок да. Не деди? Иман келтириш керек. Мен чакырам ла илаха иллаллах Мухаммадур расулуллах деп. Ошол үчүн дааватчылардын эң чоң утугу качыл, качан адамдар сага жаман мамиле кылса, жооп бере отурбайсың. Жакшыны айта бересиң. Жаман нерсе жоопсуз калып кете берет. Ошондо бала адам айтып атат: "Лaqad kana wa ma fil ardi ahadun yatanaffasu abghada ilayya minhu." Жер бетинде дем алып жашап турган адамдын эч кимиси ушул адамдай жек көрүнүштүү эмес эле мага. Мага ушинтип даават бергенден кийин эң жакшы адам болуп калды.
min waladi wa walidi wa minan nas ajma'in. Atamdan da, balamdan da, бүткүл адамдардан жакшы көрүп калдым дейт. Эч нерсе кыла элек. Биринчи жолу пайгамбар алейхиссалам болгон мажлисинде ушундай болуп калды да. Демек эмне үчүн адамдын ички дүйнөсүнөн башкага жакшылык каалап жаткан болсо, ошол жакшылык каалап жаткандыгын башка көргөн убакта эмне болот? Сизди жакшы көрүп калат, бул жакшы адам экен депчи. Факала култу кад арафт, айтат, мен билдим десе, пайгамбарым, нени билдиң? Акыйкатты билдим деп айтты. Анда көйлүк бер дедилер, иман келтирди я Расулуллах. Көйлүк берем, Аллахтан башка Кудай жок, Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам анын элчиси, жана сизге түшүлгөн нерсеге иман келтирем деди. Ошондон кийин айтты, "Я Аллахтын элчиси, мен бир суум бар, багым бар. Ошол суума көп адамдар келип ушул жерде мени менен чогуу жашап, мага муктаж, мен айтканымды кылат. Ошолорду алып келейинби?" деди. Пайгамбарым айтты, "Барып алып кел" деп уруксат бергенде, "Фад'ухум", чакыргын аларды исламга. Фа аслама ахлу заликал ма. Ошол судун айланасында жашаган адамдардын баары ислам келтирди. Rijалухум ва нисаухум, эркектери да аялдары ислам келтирди. Пайгамбар алейхиссалату вассалам баягы кишинин ыраазы болгондугунан башынан сылады дейт. Эми урматтуу бир туугандар, биринчи мусулман болгон адамдын оюна не келди? Башкаларды да ушул жакшылык алып келейин деген ой келди да. Биринчи бир адам кайсы бир жерге барып жумуштап, акча жакшыраак түшө турган болсо, оюна эмне келет? Туугандарын да чакырайынчы деп кетти. Дал ошондой акыреттин жолун тапкандай биринчи ошол ой келди да. Пайгамбар алейхиссалату вассалам уруксат берди, барып туруп чакырып келди дагы, бардыгы мусулман болуп бактылуу болду. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, мусулман болгон адам өзү жаннатка карап кетип атабы? Жаннат сиздин чөнтеңизден кетпейт. Ал башка бирлер кирсе сизге сиз батпай кала турган, тарып кете турган жер эмес. Башкаларды чакыра бериңиз, канча көптү чакырсаңыз, сиздин жаннатыңыз ошончо чоң болот да. Ошол үчүн сахабалардын оюнда биринчи ушул нерсе болот эле, өзү мусулман болуп туура жолду таптыбы, башкаларды дагы ушул жолго чакырат эле. Аллах Таала баарыбызды чыныгы динге чакыруучу, дин менен кылуучулардан кылган болсун.